23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү. Китеп бул деңиз экен, китепсиз кейиш экен. Ошончо китеп билсең, ошончо жеңиш экен. Биз Сүлүктүү шаары Токтогул атындагы номер 2 жалпы билим берүүчү техникалык лицейдин 1-4 класстын лицеисттери Абдусаттарова Феруза Бахтияровна жана Абдусаттарова Луиза Бахтияровна. Биздин максат китеп окуу менен келечекке туура кадам таштоо. Биз досторду китеп окуганга чакырып кетебиз. Жакшы китеп окусаң, көп нерсени билесиң. Каарман менен биргейип, күлсө кошо күлөсүң. Апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү. Мен бул күндү эч качан унутпайм. Анткени бул күнү китеп күнү. Мен бир жылда канча китеп окуганымды бүгүн жыйынтыктайм. Мен иттер жөнүндө жомок китеп окудум. Ал жөнүндө көптөгөн кызыктарды билдим. Иттердин келип чыгышы жана иттердин түрлөрү жөнүндө көптөгөн маалыматтарды алып алдым. Канат бүтүп көктү учуп, көк деңизде сүзөсүң. Жер могузду кубалап, жер алдына чөсүң. Ачык асман алдында китеп окуганды мен аябай жакшы көрөм. Анткени абасы таза, куштардын сайраган үнү мага аябай жагат. Сызым соккон жер мени ар тарапка жетелейт. Китеп менен мен ар кандай кызыктарга батам. Эжем жомок китептерди окуганда мен ар дайым алдыда болом. Жомок китептерди мага окуп берет, айтып берет. Китептерди мага айтып берет. Атын мурда укпаган, алып барат аралга. Түрү суук аябай, түрдүү жандык баранды. Мага мен көптөгөн китептерди окуганыма Кирилл окуйбуздун ыкмалары мага жардам берди. Алар 5 манжа жана шкала 1 жана шкала 2. Анан мен көптөгөн жомок китептерди окуганымда бул жака тизмелеп жазып коем. Анан ушунчалык көптөгөн китептерди окуп мен көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Жана грамоталарды, дипломдорду алдым. Анан билим кана олимпиадасынан сертификат алып, областтык турдан республикалык турга өттүм. Анан эң көп эсте каларлуусу мен президенттик ёлкага барып келгеним. Жакшы китеп сырдашың, жакын досуң кыйбасын. Ой сезимди байтып, билип алдым мен мурда, билбегенди кыйласын. Саламатсыздарбы, мен Луиза сиздерге Алкош Моновдун Китепчи деген ырын көркөм айтып берем. Китепти сүйүп акын бил, китептин көрү акылы. Ким китепке дош болсо, ал ошонун жакыны. Китеп кана мага бир чоң сырдуу дүйнө, эжекемден жумук алам мен сүйүнө. Сырттары кооз китептерди карматканда, кубанычтан алып учуп келем үйгө. Китеп окуу чыгармачылык дүйнөгө жетелейт. Китеп бул адаштырбас кеңешчи, акыл жолдош. Китеп жан дүйнө азыгы. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.